Өткөн Асхат экөөбүз оорунун келип чыгуу себептери боюнча талкуу жүргүзгөнүбүздө мен жанагы Индиянын Ганга дарыясынын жээгинде биз медитацияда сүкүттө отурат элек да. Анан ошол жакта Северный Индия, бул жакта Түндүк Индиянын баягы Тибет жагындачы. Ошол жакта медицина боюнча изденүүдө жүргөндө мага бир ой келди эле да. Ошол ой боюнча мен схема түздүм элем. Азыр ошол схема бизге келген тренингке катышкандарга көпчүлүгүнүн өзүн таануусуна, өзүн өзгөрүүсүнө көп пайдасы тийип атат. Анда ошол схема боюнча азыр мен түшүндүрүп берейин. Себеби данышман аалымдарыбыз айткандай, жараткан Аллах Таала адам затына түбөлүктүү рух берген да. Ал рух түбөлүктүү. Адам затына Аллах Таалам убактылуу дене берген. Кудай Таалам адам затына акыл эс берген. Биз арам адал, жакшы жаман, ачуу таттуу, ак кара деген таанып билүү үчүн өзүбүздүн биз кимбиз, максатыбыз эмне, андан кийин кайда барабыз. Ошондуктан Аллах Таала, Кудай Таалам адам затына дагы эмнени бергенди айтат биздин аалымдарыбыз. Бул бизге тандоо процессин берген да. Свобода воля, ыктыяр берген да. Ошондо бир схема түздүм элем. Бизге дайым Кудай Тааладан энергия келип турат да. Анан ошол энергияны адамдар кайсы жакка жумшайт? Мындайча айтканда, кайсыл эгерде Кудай Тааланын өкүмдөрүндө жумшай турган болсо, кайсыл адамдын жүзү дайым жаркырап нурдуу болуп турат. Кайсыл адамдын жүзүдөн нур кетип калат. Мындайча айтканда, алар часто ооруларга жолугат да. Мындайча айтканда, Кудай Таалам берген энергияны кайсыл адам кайсы жакка жумшап коет. Азыр ошол схема тууралуу мен бир аз түшүнүп берейин. Так, вот мына бул адам затыга Кудай Таалам түбөлүктүү бизге энергия берип турат биздин рухубузга, так? Эми кайсыл адамдын жүзүндө нур жок болуп калат? Кайсыл адамдар часто ооруга жолугат? Кыргыз тилинде өзү бизде 3 чак бар, Өткөн чак, келер чак, учур чак, так? Кудай Таалам бизге дайыма нур келип турат. Ошо энергия келип турат да. Кайсыл адамдын жүзүндөн нур жоголуп калат? Бул биринчи өткөн чактагы негативтер. Негатив. Өткөн чак жок, уже өтүп кеткен. Кээ бир адамдар бизде көпчүлүгү өткөн чак менен жашайт да. Убагында ушуну жасап калыпмын. Неге мындай кылган эмесмин? Убагында мындай кылсам болмок эле. Мындайча айтканда, өткөн чактагы негативтердеги өткөн чактагы адамдагы тарыныч. Өткөн чактагы адамдагы жек көрүү. Өткөн чактагы адамдарга болгон жийиркенүү кээ бирде. Ушак. Көрө албастык. Кек сактоо, адамдагы кек сактап жүрөт. Бирөөлөрдү тоготпогондук, мындайча айтканда текебердик адамдагы. Кыскасы, буну санай берсек, бул өтө көп да. Өткөн чактагы негативте жүргөн адамдардын жүзүндө, алардан жүзүндө нур болбой калат. Алардан бүтүн энергия кете баштайт да. Мындайча айтканда, Кудай Таалам берген энергияны аны терс жакка жумшап коюп атат. Мындай жакта жүргөн адамдар, алар бат ооруга чалдыгышат. Кийинки лекцияларыбызда бир тарыныч эмне деген ооруну алып келет. Жек көрүү кандай ооруну алып келет, жийиркенүү кандай. Кыскасы, ар бирини тактап өтөбүз да. Кыскасы, өткөн чактагы негативте жүргөн адамдардын жүзүдөн нур жок болуп калат да. Дагы кайсыл адамдын жүзүндө нур жоголуп кетет? Мындайча айтканда, Кудай Таалам берген энергияны утечке кетирет мындай адамдарда. Бул келер чактагы негативте жүргөндөр да. Келер чак жок. Али келе элек. Мындайча айтканда, келер чактагы негатив кайсы? Келер чактагы коркунуч. Коркунуч. Келер чактагы адамдагы тынчсыздануу. Кыжалатчылык. Кыжалат болгон адамдарда келер чак боло эле нерселерден, мындайча алдын ала жок эле нерселерден ашыкча кызгануу да.
кызганыч, мындайча айтканда жаман күмөн саноо. Вот келер чак и паника, мындайча айтканда дүрбөлөң деп коелучу. Жөн эле дүрбөлөң деп. Бул адамдардын жүзүнөн дагы нур жоголуп калат. Сен Кудай Таалам берген энергияны могу терс жака жумшаса, бул бүт адамдагы энергияны соруп коет, алып коет. Бул адамдардын келер чактагы негативде жүргөн адамдардын дагы жүзүндө нур жоголуп кетет. И буларда дагы раз энергия кеткенден кийин буларга ар түрдүү оорулар жабыша баштайт да. И кайсыл адамдын дагы жүзүндө нур жоголуп кетет? Бул биздеги ортодогу учурчак да. Учурчактагы негативтер да. Учурчактагы негативтер. Учурчактагы негатив. Өзүм дайылып карай турган болсок, бардыгы эле учурчактан кетет. Так, учурчактагы негатив. Учурчактагы негативтер эмне? Эшикте жамыр жааса, эмнеге жамыр жаады дейт да кээ бирлерчи. Күн ысыкса, эмнеге күн ысыйт дейт да. Эмнеге тиги мындай дейт да, кыскасы. Бирөөнү ушул бала жакшы иштерди жасап атат, ушул элге жардам берип атат десе, тигин атасы арак ичет эле депчи. Бир адамдын жакшы эмес, только жаман жагын издегендер бар да. Мына айтып атканда, эч бул дүйнөгө разы болбойт да. Кыргызча айтканда наалыгандар бар го. Да, наалыгандар да. Наалып, дайыма наалып жүрө берет го. Анан баягы мындайча айтканда разы болбойт да бул дүйнөгө. Шүгүр дебейт. Нашкүр деп коет го биздин эмелерчи. Аксакалдарыбыз нашкүр деп коет. Шүгүр дебейт, разы болот. Вот дайым баягы наалып эле эч нерсеге разы болбой эле жүрө берген адамдардын жүзүнөн да нур кетип калат. Бүт утечка энергия кетет да. Вот ошондуктан мен часто тренингдеги балдарга мындай түшүндүрүп айтам да. Кээде могул жака шайтан сүрөтүн тартып коем да байгачы. Вот. Көрүнө экен могул жакта. Так, вот мындай. Кээде тартып коебуз да мындай кылчу. О. Куйругуна. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн биз менен чогуу дагы Аллах Таалам ушундай существолорду жараткан да. Мындайча айтканда черный существа деп коет кээ бир жерлерде. Бизде жин шайтан деп коет кээ бирлер. Алар биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок алар адамдагы терс энергия менен питаться этет да, тамактанат да. Кимде терс энергия боло турган болсо, ал нерсе бүт буларды бага баштайт да. Булар көбөйө баштайт, семире баштайт. И все, адамдын энергиясын сора баштайт да бул. Мындай адамдардын жүзүдө нур жок болуп калат. Мындай адамдардан энергия кетет. Раз энергия кеткенден кийин бул адамдарда, вот эгерде адамдар ушундай жакта жүрө турган болсо, Асхат, бул адамдарда утечка энергия аябай кетет. Депрессия деп коет муну медицинада. Депрессия, паническая атака, вот. Бүт энергия кете баштайт. Раз депрессияга түшкөндөн кийин совсем булар уже кээ бир дарыларды ичип туруп, ошо дарылар менен дагы антидепрессант, нейролептик, кээ бир снотворный, күчтүү снотворный дарыларды иштеп иче турган болсо, наркотический дарыларды уже адам уже бияка кете баштайт могул жакта. Часто мындайлар баргандар көбүнчө кээ бир эмелерге кайрылышат, барып өздөрү кээ бир аптекалардан сатып алышып, эмелерден ошон үчүн сөзсүз түрдө мындайда адиске кайрылыш керек да. Өздөрүнчө барып мен депрессия болуп атам деп туруп эле азыр бизде эркин сатылып атпайбы бардык жокто дарыларчы. Даже наркотический дарылар сатылып атат азыр базарларда. Вот ошолорду ичип эле кээ бир адамдар бүт өзүн жоготуп атат да. Депрессияга түшкөндөн кийин бүт уже энергиясы бияка утечка кете баштайт. Бул адамдардын жүзүндө нур болбой калат. Вот депрессия, адамдагы болезнь, оору да. И все, эгерде адам могул жак менен жүрө берсе, бул уже бул жака кетиш керек да. Вот көбүнчө. Бул адамдардын жүзүндө нур жок болуп калат да. И ошондуктан кайсыл адамдын жүзүндө нур болуп турат. Кайсыл адам дайыма радостный жүрөт. Кайсыл адам дайыма жүрөгү тынч, бейпилдикте жакшы жүрөт. Бул адамдар бизде кайсыл адамдын жүзүндө дайым нур сакталып калат. Ошондуктан могул жакта жүргөн адамдар өзүн өзү өзгөртүш керек да. Себеби биздин аалымдарыбыз айтат, Кудай Таалам адам затына тандоо берген депчи. Кайсыны тандайсың? Так? Кайсыл адамдын жүзүндө нур болуп турат. Кайсыл адамда энергия дайым сакталып турат. Булар өткөн чака
өткөн чактагы позитив адамдар да. Позитив. Өткөн чак өтүп кетти. Бирок өткөн чак бизге тажрыйба берди. Бизге опыт берди да. Өткөн чактагы ошон үчүн кыргызда айтат, сансыз кылым ала тоосун мекен деп сактап келген биздин ата бабалар да. Вот мына кара, биздин Кыргызстанда 5-6 миллион кыргыздар боло турган болсок, Кудайга шүгүр, биздин өзүбүздүн мекенибиз бар. Жер бейиштей жерибиз бар. Сонун бүт кааласаң күз, кааласаң жай, кааласаң кыш, күз бардык нерсе өсөт. Ошон үчүн биздин өтүп кеткен ата бабаларыбызга bir tereң разы болушубуз керек да. Ата бабаларыбызга bir разы болуш керек да. Ата бабаларыбызга разы болуш керек. Мына жаз келатат. Ошо бүтүн жет ата тегибизге, жет эне тегибизге бак отурубуз керек. Өсө турган мөмөлүү тарап отурубуз керек. Ата бабаларына разы болгон адамдардын дайыма жүзүндө нур болот. Бул дагы бир сыр, дагы бир секрет. Ошон үчүн кыргыздарды мурда даже Чыңгызхан ала алган эмес да. Александр Македонский да ала алган эмес. Тарыхты карасаң, алар айтат, жок дейт, булар жет ата тегине разы болушат депчи. Булар менен союз гана түзгөн да. Вот ошондуктан даже ал эмес азыркы мезгилде кайсы биздеги бир эмеде жүргөн bir мушташта жүргөн bir баланы Бразилиядан изилдеп келиптир да. Ушул бала кичинесинен баштап джиу-джитсу, боевой самбо, бүт искусстволорду, боевой искусстволорду билсе керек депчи. Көрсө, ал бала жөн эле койбак эле жүргөн бала экен. Себеби дух бар да анда. Ошондуктан ата бабаларына разы болгон адамдардын дайым жүзүндө нур болуп турат. Ошого өткөн чактагы бизге ата бабалар айтып кеткен, ата бабалар бизге мурас калтырып кеткен ата бабаларга дайым разы болуп бак отургузуш керек. Мүмкүн аларга садака берип коюш керек. Дуа кылыш керек аларга. Ал адамдын жүзүндө нур болуп турат дайым. Биз опыт алган үчүн, тажрыйба алган үчүн да. Ошондуктан өткөн эмеде да экөөбүз сүйлөшкөндө деле айттым элем го, жанагы бир эменин бир американецтин 2 эгиз баласы бар экен да. Бирөөсү дейт Америкадагы кыйын эл сыйлаган миллионер адвокат экен. А экинчиси болсо рецидивист, наркоман, ууру, короче, постоянно ушундай жаман иштерде жүрөт экен да анан. Эми аны журналисттер сурайт да, сен эмне болду эми, эмнеге мындай рецидивист, дайым түрмөгө түшөсүң, дайым наркоман ичесиң, мындай алкоголизм менен жүрөсүң, эмнеге мындай болду десе, жанагы айтат дейт. Мен эгер дейт ата энем мындай болбогондо мен андай болбойт элем депчи. Ата энем ичет эле, уурлук кылат эле, жаман жолдо жүрөт эле, ошону көргөн бала мен кантип жакшы адам боломун? Ошолорду көрүп мен ушундай акмак болдум да. Ошолор күнөөлүү депчи. Анан экинчи эгиз баласынан сурайт экен да. А сен кантип мындай бүтүн эл сыйлаган адвокатсың? Эл сыйлаган, эл жакшы көргөн адвокатсың. Каяктан? Десе, кантип сен ушундай болдуң десе, мен ата энеме терең ыраазычылык билдирем депчи. Себеби эмнеге десе, ата энем ичет эле, жаман кумар оюндарын ойнойт эле, уурлук кылат эле, жаман жолдо жүрөт эле. Бүт бардыгы мага тажрыйба берди, мага ошол сабак болду депчи. А бирок мен ал жолду тандаган жокмун деп. Эгерде ата энем кумар ойнойн ойнобогондо, мүмкүн мен кумар ойноп көрүп ошого кызыгып кетем беле. Эгер ата энем арак ичпегенде, мен арак ичип көрүп мүмкүн ошого кызыгып кетем беле. Ошо ата энем ошону бардыгын мага сабак катары көрсөттү. Ошондуктан мен ал жолду тандаган жокмун. Ата энем ошондой сабак берген үчүн мен ата энеме терең ыраазымын депчи. Вот ошондуктан биз ата бабаларыбызга дагы терең ыраазы болуш керек. Кээ бир мамлекеттерде канчалаган 30 миң, 40 миң улуттар өзүнүн мамлекети жок жүрүшөт азыр. А бизде 6 миллион кыргыздын өзүбүздүн жерибиз бар. Мамлекетибиз бар. Вот ошон үчүн биз ата бабаларга ыраазы болуш керек. Өткөн чактагы дайым өткөн чакка биз ыраазы болуш керек. Өткөн чактагы өтүп кеткен нерселерге кечиримдүүлүк багада. Кечиримдүүлүк. Бул жерге тобо кылыш керек, өткөн эмелерге тобо. Өткөн эмелерге, өткөн чактагыларга сабыр. Өткөн чакта сабыр. Даже өткөн чактагыларга ыраазычылык кылыш керек да.
бизге ушундай тажрыйба берген үчүн, ушундай опыт берген үчүн өткөн чактагыларга терең ыраазы болгон адамдардын жүзүндө Аскат дайым нур болуп турат да. Мындайлардын саламатчылыгы да жакшы болуп турат. Вот бүгүнөн баштап могул жакка түш керек. Так, значит, дагы кайсыл адамдын жүзүндө дагы нур болуп турат Аскат? Бул келер чактагы позитив. Позитив. Келер чактагы позитив. Келер чактагы биз тынчсыздануу, коркунуч, дүрбөлөң, жөндөн эле кызгануу, жаман күмөн саноо бербестен, келер чакка биз жакшы ниет кылышыбыз керек да. Жакшы ниет. Келер чакка жакшы ниет. Келер чакка жакшы ниет кылыш керек. Ошондуктан мен часто тренинг өткөн балдарга мынтип айтам да. Ар бир адамдардын ойлоп койгон ой образы бул жараткан Кудай Таалага болгон современный тилде Аскат муну СМС деп айтам да. СМС. Образ кылып койдуң да, вот мисалы Аскат Айсаракунда Кудай буйрса ушундай жакшынакай үйү болот. Жакшынакай особняк болот. Же жакшынакай машинеси болот. Ошону образды элестетип коюу керек. Кетти десе эмес. Мысли материальный. Кудай Таалам себеби алымдарыбыз айтат, Бакара сүрөсүндө дейт, мен силерди жердеги өзүмдүн орун басарым кылып катары жараттым. Себеби Аллах Таалам жоктон бар кылуучу. Демек, адамзатын дагы жердеги орун басарым кылып жараттым деген сыяктуу. Ошондуктан бир мезгилде мынау эме болгон эмес, Марикар. Ошол бир адамдын образында болгон. Муну биз колдонуп атабыз. Бир убакта бир мезгилде могул телевизордо болгон эмес, алда бир адам образында болгон. Вот, алында колдонуп атабыз. Телефондо болгон эмес. Ошондуктан Кудай Таалам ушундай адамга мындайча айтканда касиет берген. Биз образды элестетип, жакшы ниет кылсак, ошол нерсе материализация болот да. Вот, ошон үчүн келер чакка жакшы ниет кылып коюш керек. Ар бир адамдын келер чакка кылып койгон жакшы ниети азыр современный тилде айтканда бул жараткан Кудай Таалага болгон СМС. Мисалы азыр ким кандай машина айдап жүргөн болсо, ошол машина бир мезгилде ошол адамдын образында болгон. Вот, мына ошолго жетти. И ошон үчүн могу образ кылып койгон СМС Аскат бул жерде дагы бир сыр бар. Ошол образың бул не только өзүң личный выгодаң эмес, ошол айлана чөйрөгө адамдарга дагы пайдасы тие турган болуш керек. И жаратылышка да пайдасы тие турган болуш керек да. Природага, жаратылышка да пайдасы тие турган. Ошондой СМС бата аткарылат да. И дагы бул жерде моундай жери бар. СМС кылгандан кийин артыдан күмөн санабаш керек да. И анан болобу болбойбу. Всё. Если болобу болбойбу дедиң, анда жок. Уже СМСиң удалить этилип калат, 0. Ошондуктан келер чакка биз бүгүнөн баштап жакшы ниет кылабыз. Ар бир келер чакка жакшы ниет кылып койгон, бул жараткан Кудай Таалага болгон СМС. Ошон үчүн бизде Кудай буйрса биздин элибиздин бардыгы не только өзүн эмес, өзүнүн элибизге, жерибизге жакшы образды кылып кое бериш керек. Андан единица кетпейт да. Кудай Таалам единица сурабайт да. Ошо кээ бир биздегилер ушу СМС кылыштан зеригет да Аскат. Өзү кээде мындай үтүкчү болуп иштейт бир жерден. Алар мындай деген СМС да, менин жыйыным айткандай, сиз дейт бул лекцияңызды биз көбүрөөк өтүңүз дейт да, биздегилерге дейт. Потому что бизде көпчүлүктүн СМСи мындайча айтканда кыска эле торцотуп келе дейт да бул жерденчи. Өзү үтүкчү болуп иштейт дейт. Ушу крой келип турса, ушу шефтин иши жүрүп турса, бизге зарплатаны көбөйтсө жакшы болот эле депчи. Ой, менде да ушундай цехим болсо десең сендин бирөө жакка бир коебу. Менде да ушундай машинем болсо десең жакка бир коебу. СМС кылып кое бер, сенден единица кетпейт. Да, бесплатно. Кудай Таалам единица сурабайт сенден. Бирок СМС кылгандан кийин күмөн санабаш керек. СМС кылып кой, вот дедим, кетти. Ответ келет да сөзсүз. Ошон үчүн жанагы эмеде да кыскартып айттым эле го мен баягы. Мектепте баягы двоечник болуп жүргөн балдар азыр көбүнчө ийгиликтүү жүрбөйбү? Алардын СМСи сонунда. Алар СМС кылып коет да, артынан күмөн кылбайт да. Болбойбу дебейт да. Бул мысли материальный. Бирок ушул СМС природага, айлана чөйрөгө, жаратылышка, адамзатына пайдасы тие турган болсо, анда өтө сонун болот. Анда бул адамдын жүзүндө нур болот. А если бул өзүнүн гана кызыкчылыгы үчүн боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө ал азабын берип коюшу мүмкүн да. Үчүнчүсү, биз эртең менен уйкудан турдук. Көзүбүз көрүп атабы? Кудайга эмне дейбиз?
Шүгүр. Да. Басып жүрөбүзбү Кудайга шүгүр. Кээ бирлер көрө албай тургандар, кээ бирлер баса албай жатат, кээ бирлер дем ала албай жатат. Биз Кудайга шүгүр. Шүгүр айтыш керек, Кудайга ыраазы болуш керек, шүгүр. Себеби Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятында дагы эмне деп айтат? Ким Кудайга шүгүр келтирсе, Кудай Таалам аныкын көбөйтүп берет деп айтат алымдарыбызчы. А эгерде Кудай Таалам берип аткан нерсеге сен наоборот наалып, нашкүрчүлүк калтырган болсоң, ал сен да азапталасың да, анда испытание, сыноо башталат. Ошон үчүн шүгүр деген адамдардын жүзүндө дайым нур болот. Так, и эгерде адам могул жакта жүрө турган болсо, мындай адамдардын дайым булар нурдуу болот, мындай адамдар. Нурдуу. Мындай адамдардын дайым бейпилдик болот, мындайларда. Жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык, сүйүү, айнага, адамдарга, природага бүт жокко болгон. Мындайча айтканда, могул адамдар бул дүйнөнүн рахаты, бактылыкта жүргөндөр да. Вот, ошондуктан могул жерде, вот, мисалы могул жерде мен часто балдарга жазып коем, вот. Вот мына адам затына Кудай Таалам ошого алымдарыбыз айтат. Кудай Таалам адам затына периштелерден дагы өйдө тандоо процессин берген дейт. Свобода воля, ыктыяр берген дейт. Кудай Тааламдын өкүмдөрүн аткара турган болсоң, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, ыраазычылык, мындайча айтканда куруучулук, вот, келечекке жакшы ниет, Кудайга шүгүр, бул адамдын жүзүндө нур болуп турат да. Кудай Таалам тыйган нерселер бар да. Алла Таалам тыйган нерселер бар. Биздин устатыбыз Александр Васильевич Крутиков 5 эмеге бөлөт. Кайсыл нерсе бизди Кудай Тааландан тосот дейт. Биринчиси бул өлүм коркунучу дейт. Бул элек нерсенин коркунуч. Жөн коркунуч, так? Так, экинчиси Кудай Тааландан тосо турган нерсе бул личный выгода дейт. Мындайча айтканда, бул материалдык дүйнөгө байланып алуу да. Рахатты могул дүйнөдөн, материалдык дүйнөдөн издеген адамдарда. Ошон үчүн мына көпчүлүгүн карасаң, канча үйлөрдү салды эме кылды, ошолорду өзү жашабай өтүп кетип атат. Канчалаган дүйнөнү жыйып алды, дагы өзү өтүп кетип атат. Мындайча айтканда, жүрөгүдө тынчтык жок. Себеби Кудай Таалам өкүм бүзүп атат. Канча акчасы бар, жүрөгүдө тынчтык жок. Вот мынакей Кудай Таалан менен байланыш түзө турган. Үчүнчүсү жалгыз себеп, мындайча айтканда, өзүнү аяоо сезими. Кээ бирлер ой, ушундай болсом эмне кылайын? Мен колумдан келбейт да, мындай кылсам эмне кылайын? Мен болойт, болушум ушундай болсом эмне кылайын? Ошон үчүн чубак ажы раматылык айтат эле го. Айланайын, таш өзгөрбөйт деп, жай сен өзгөр. Бул аалам өзгөрүп турат, сен өзгөр. Так, мындай эгерде мен болушум ушундай болсо мен эмне кылайын? Колумдан эч нерсе келбейт деп жүрө берсең, мында дагы кетти энергия. Кудай менен байланыш жок. Үчүнчү Кудай Таалам менен байланыш түзүп койгон нерсе бул текебердик адам. Текебердик. Мени тойго чакырбай койду дедим, артында текебердик турат. Менен тиги көрүшпөй койду дедим, артында текебердик турат. Мен намаз окуйм, тиги окубайт дедим, артында текебердик турат. Көрдүңбү кээ бир кандай текебердик артында турат. Да. Бүт эгоң күчтүүбү, сен жүрөгүңдө тынчтык болбойт. Эгоң күчтүүбү, эго основном бүт могу шайтан эгодон. Бул эго болгон үчүн куулган да бейиштен. Ошондуктан а биздеги адамдар могуну питаться, ушу менен тамактанып жүрүп, ушуга тамак берип жүрөт да, мындайча айтканда, өзүнүн эмесине. 5-чи Кудай Таалам байланышты, Кудай Тааламдан байланыш түзүп кое турган нерсе бул жоопкерчиликтен качуу. Жоопкерчиликтен качуу. И погода ушундай болгондо мындай болбойт эле. Тиги мындай кылганда мындай болбойт эле. Мамлекет мындай болгондо мындай болбойт эле. Ушулар күнөөлүү, тиги күнөөлүү, өзү таза калган баары күнөөлүү дейт да. Всё. Бул адамдын дагы Кудай менен байланыш жок. Бул адамдын дагы жүрөгүдө тынчтык жок. Мындай адамда дагы и болезнь, страдание, акырында уже смерть. Да. Эми ошон үчүн Кудай Таалам бизге тандоо процессин берген, ыктыяр. Бул жагын тандасаң жыргалыңа шерик дейт. Бул жагын тандасаң азабыңа шерик дейт. Вот. И да, ошондуктан бизге эң чоң эме бизге тандоо турат да.
Ошондуктан мен тренингке катышкан балдар көпчүлүгү өзүнүн көрөт да кайсы жерде утечка кетип атат энергия. Бүт ал энергия могул кеткен момундай болду, кеткен энергия, мисалы могу шайтанга берип койгон энергия, жин шайтанга берген энергия бул бербейт да, бул кайра бербейт. Все, бүттү. Без возврат кетти энергия, бүттү, кайтпайт. Ошон үчүн азыр өткөндө бир алымыбыз айткандай, азыр бизде основном бүт шайтанды багып атат, шайтандын элдер депчи, көпчүлүгү текеберлик менен, көпчүлүгү жек көрүү менен могул эмеде жүрөт депчи. Эгерде биздеги адамдар Кудай буйрса могул жакка өтүп кете турган болсо, бизде мамлекетибиз өсүп өнүгүп кетет да, эң алдыга чыгып кетет Кудай буйрса. Ишенем мен буйрса, андай болот аскат. Мен коомду өзгөртпөймүн дейт Кудай Таалам, пока коомдогу адамдар өздөрүн өзү өзгөртмөйүнчө. Адамды өздөрүн өзү өзгөртмөйүнчө. Себеби бизге тандоо процессин берип атат, ыктыяр берип атат. Адам өзүң өзгөрсөң, айлана чөйрөң өзгөрөт да. Ошондуктан могул жерде ар бир адамга тандоо турат да. Ошого бизде алымдарыбыз айтат, сенин тандооңа жараша Кудай Таалам берет. Да. А эгерде сенде момундай таарыныш, жек көрүү боло турган болсо, энергияң кетти анда сен. Анда сага сыноо, ооруу башталат, анда сага ар түрдүү проблемалар башталат. Көйгөйлөр башталат да. А эгерде могул жакта андай турган болсоң, анда жүрөгүңдө тынчтык, радость и свобода беле. Биз как раз тренингде ушул боюнча өтөбүз. Бул биринчи схемам ушундай.